Мына ушундай жасалат экен. Баягы кайсыл учурда болбосун Кыргызстандагы эң татаалыраак операциясы бул мурунду жасоо экен да. Мурунда анткени ички каңылжар деп коебуз го, мына ошол сөөктөрү өтө ичке болот дейт. Аны жасоо бир аз олуттураак экен да. Ошондуктан көбүнчө ушуну жасашат экен, бирок азыраак экен. Жасатпаганга аракет кылыңыздар деп коебуз. Ооба. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сулуулук дүйнөнү сактайт деп эле Моника Белучи айтып келет. Ал эми чындыгында дүйнөнү сактайбы же өркүндөтөбү? Азыр биздин студиябызга келген коногубуз 2015-2016 жылдары мыкты стилист намынын ээси, стилист, имиджмейкер, парикмахер деп айтсак болот. Тилек Бекболотов келди. Биргеликте маек. Саламатсызбы, кош келиңиз. Ассаламу алейкум, рахмат. Негизинен азыркы учурда социалдык тармактарды карай турган болсок, кыргыз эстрада ырчыларынын, жылдыздарынын көпчүлүгүн сиз жазып атасыз, Жогоруда эфирден сырткарда сүйлөштүк. Алар сизге келишине эмне себеп болду деп ойлойсуз? Кантип аларды өзүңүзгө чакырып алдыңыз? Эми башынан айта кетсек, 2013-жылы Алматыдан Бишкекке келгем. Башын Алматыда окуп, Ушул тармакта, ооба, полностью аякта атайын студиялар бар. От А да Я деген свет менен иштеген, кайсы кишиге кандай жарашат, полностью ошо бүтүрүп бияктан келгем. Канча жыл окудуңуз эле? 2 жыл. 2 жыл, 2 жыл. 1 жыл 8 ай деп койсок болот. Ошонун биякка келгенде биринчиден эле биз ким менен иштеп баштадык, ырчылардан. Анжелика менен. Ошо анан уже келди баштады журналдарга. Эми алардан сураш керек да, мисалы бул суроонучу. Эмнеге барасыңар? Неге барыңыз деп. Жакшы, алар келгенде сөз сурайлы. Тилекке эмнеге баргансыз? Келгенде эле ушуну суроону берели. Элдер түшүнбөй калсын. Анан кийин мисалы азыр сиз эми баягы стилист катары имиджмейкер дагы болуп кызмат кылат экенсиз. Бир гана беттин сулуулугу эмес, жүздүн сулуулугу эмес, кийим бул дагы өтө чоң башкы ролду ойнойт. Себеби дегенде 50% деп койсок болот. 50%. Себеби дегенде баягы жакшы жүзүң жакшы болуп, бирок кийимиң бир аз болбой калса, баягы адамдын көркү чүпүрөк деп калабыз го. Ооба. Чүпүрөгүң өзгөчө болсо, анан чүпүрөккө карап туруп, анан жүзүңө карап, бунун жанагы табити да аябай сонун экен деп калышат го. Кээ бир учурда арзан деле кийим кийип алса, мындай сонун көрүнүп калат, кээ бир мезгилде кымбат алган кийими жарашпай калат. Эмне себеп бул? Эми бул себеп кишинин өзүнөн. Кандай десем, сөз таппай жатам. Каалаган нерсеңизди айтсаңыз болот. Мындай көрсөтүш керек да. Мисалы, көп эле учурда клиенттер бар. Кийимин илип атканда жөн эле этикеткасын карап койсоң, Gucci мисалы, Valentino деп карайсың, бирок жарашпайт. Бирок ал действительно бренд, аябай кымбат. Балким $2000 турат, Андан деле кымбаттар бар, бирок ошону көрсөтө албайт. Мисалы, керик клиенттер бар. Балким мактана албайт. Жок, көрсөтө албайт да, ошо сулуулуктучу. Анан керик клиенттер бар. Сиз айткандай, жөнөкөй эле эмени келсе сонун жарашып калат. Ошо кишинин өзүнөн негизи. Ошол табитти кантип пайда кылса болот? Мисалы, азыр эми интернет болуп калды. Мисалы, ак көйнөк менен кайсыл кандай галстук тагыш керексиң, кандай бабочка тагыш керек, же болбосо кандай шым кийиш керек, ошол менен мисалы туура келе турган кандай бут кийим кийиш керек, же болбосо ошол эле запанка деп коебуз, эми мырзаларга айтыла турган нерсе. Ошону издеп каласың дагы, кээ бир учурда стилисттер айтып калат, сен туура эмес кийинип ал, кээ бир учурда туура кийинип алдың деп айтышы мүмкүн. Эми бизге мага мисалы биринчиден Бишкектин тургундары көрүп күлүп коем да, жылмайыпчы. Эмне үчүн ак носки менен кара туфли кийип алып депчи. Негизи по стилистике болбойт да, мындай туфли кандай өңдө болсо, ошондой албетте носки да ошондой өңдө болуш керек. Бирок барып айта албайсың, блин, мындай болбойт депчи, анан жөн эле күлүп коесуң да, басып кетесиң. Ошол учурда деле эми керик балдар бар, ак туфли менен, ак носки менен туфли кийип алса, өзүнө жарашып калат да. Анда деле күлүп
болот деп ойлоп бирок каласың да. азыркы күндө мисалы көпчүлүк акыркы 1-2 жыл аралыгында десек болот кандай кийинбесин мода болуп кала берди мисалы ошол эле классика менен бутуңа кроссовкалар кийип алсаң деле жарашат, керек болсо мода болуп атат дегенде мисалы мурда классикалык костюм менен мисалы бутуна кроссовка кийүү мүмкүн эмес болчу туфли болчу да мурун. Эми бул кандай десем, бул заман өзгөрүлүп, ким билет дагы бир 10 жылдан кийин кандай болот. Азыркы убакта мисалы макасина менен костюм кийип алса деле сонун жарашып калат. Ооба, сонун жарашат. Ошол учурда деле мисалы мурунку жылы шымдар түз чоң болсо, мисалы аябай эле чоң болсо, андай азыр кие албайсың. Азыр полностью өстөрү бара билбейм, мага жагат да могу жашоочу. Бара чыпыйгандан чыпыйып баратат, чыпыйгандан чыпыйып баратат. Чыпыйбай эмес, наоборот, кенейип баратат да. Жок, баягы жок, эки түрү бар да, ошо силер айткандай. Чыпыйгандан чыпыйып баратат, бирок кайра эле көлөмүнөн көлөм болуп. Мисалы баягы джинс алайын деп бир дүкөнгө кирип бара турган болсоң, баягы мисалы орусча айтканда зауженный деп коебуз, мисалы чыпыйган деп коебуз. Денеге тим эле чыпташып турган шымдар, анан ойлоп калып, бул айымдардын шымдары да, бул кантип кийесин десе, баягы сатуучулар айтып калат, ай, сиз билбей турбайсызбы, бул деген мода, кийип көрсөңүз деп. Эми бул моданын баарына түртөргөн болбойт мисалы. Кантип биздин байкелерибиз мисалы жашына жараша да. Анан мындай суроо жаралып атат. Көпчүлүк ушул стилисттер жоксо сиз көпчүлүк ырчылардын макияжы жок, же болбосо клин жөн эле кардарлардын макияжы жок көп көрөсүздөр. Алар кандай? Мисалы табигый сулуулук өзүнүкү деп кимди айта аласыз? Боёнбосо деле жакшынакай. Азыр көбүнчө ырчылар уктап жатышат болуш керек, айта берсек болот. Негизи бул жашоодо мен аларды клиент катары көрөм. Мага чынында баары бир кандай келет, бул деген мага клиент. Бул мага пул алып келген киши. Негизи эсли өзүнүн жарымым болсо, анда деле боёнгон жерде боёнуп, боёнбогон жерде боёнбой койсо деле болот. Ошон үчүн айтып коет го, бирөөнүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт. Күнүгө боёнуп жүргөндө болбойт да, мисалычы. Эми мен бул жумуш таңдагандан кийин мага бирдей эле болот да, айырмасы жок. Сен сулуусуң, сен сулуу эмессиң деп айта албайм. Демек бирдей эле, мисалы жогорутан эфирибиз башталгандан бери эле менин кесиптешим мага бир аз тийишип, сизге жакпайт, анан табигый сулуулукку мисалы кайсы жакка көп карайсыз дегенде мен көбүнчөсү табигый сулуулукту тандайм да. Ал эми сиз өзүңүз эми имиджмейкер, стилист болгондон кийин сиздин көз карашыңыз кандай? Кандай кыздар жагат сизге? Ичинде сулуулук болсо, ички сулуулук, ички сулуулук. Ал сүйлөшкөндө мисалы сразу эле билинет да. Жаңа эле сөз айтып кеттиңиз, душасы мындай чоң сулуулугу менен жагат ушундай кыздар. Таанышканда учурлар деле мисалы айтып беришет го, баняга барсаң биринчи эмеде свиданияда депчи. Ал эми жөн эле сөз да. Негизгиси баягы негизи эме кандай десем, макияж мисалы бул деген кыздын келбетин подчеркивает. Негизи ал сулуу болсо, аны жөн эле көрсөтөт да. Ошондой деп ойлойм. Мен акыркы учурларда баягы соц тармактарда момундай тең жарымынан макияж кылып, тең жарым макияж кылбаган сүрөттөрдү, видеолорду көп кезиктире баштадым. Мисалы монтип эле анан бир маалда карасаң колун алып койсо башкача, анан мынтип койсо эле башкача болупчу. Баягы укмуштуудай өзгөртүп салат, укмуштуудай. Эми бул кандай десем, бул деген мына ушуну макияжды дегеле жасалма сулуулук деп айтсак болобу же ага кирбей калабы бул? Макияждын да түрлөрү болот. Свадебный мисалы аякта полностью өзгөртө албайсың. Жанакы сиз айткандай, ал чисто биздин казыркы сөз хайпануть деген хайп деп коет. Ошо үчүн деле, чтоб просмотр көп болсун. Антип көп эле кишилер жүрө албайт мисалы. Антип боёнуп жүрө албайт. Жүрө алышпайт. Эми болот 5-7%, 100%. Айтып атпайм, ошо бул деген макияж, бул кишинин
сөз кыргызча кантип айтылат, подчеркивает сулуулукту. Сулуулугун белгилеп коет. Белгилеп коет. Эми баягы сөздү чач жасалгылоого буралы, мисалы мен ойлойм да, балким моундай программа болсо керек деп ойлойм. Баягы кадимки деле келесиң, сүрөткө түшүп туруп отурасың, анан кийин компьютердун жардамы менен сага ылайыктуу, мисалы чач жасалгонду тандаса болот. Бизде барбы ошондой? Бизде келелек. Бирок бар ошондой нерсе, Анан кийин мисалы көп учурда кандай келелек десем, программалар деле бар. Аяктан эми анчалык окшоштура албайт да. Мындай төп келбей калышы мүмкүн. Келбей калат. Анан профессионалдык деңгээлде атайын мисалы Москвада деп коелук, атайын окугандар полностью жанагы сүрөт тартат го, мисалы паспортко тартканда атайын өзүнүн эмеси болот. Кийимин кийгизип коет. Кичине растушевка берип коет. Ошондой мисалы келсе жакшы болмок да. Бирок эми мен мисалы мага келет клиент, карап туруп мондай кылсак кандай болот десем, хорошо, сизге ишенем дейт. Мага ишенген үчүн мен эки эсе ишендиришим керек. Келген 10 кардардын канча кардары сиздин тандаган чач жасалганыңызга аябай сонун дейт, а канчасы жакпай калды деп айтат. Чын, мен аны өзүмдү мактай албайм. Баары эле макул жактырышат, жактырышат. Азыр мындай кылбайлыбы? Тилек мырзадан баягы стилист катары карап атабыз да. Алмаз мырза экөөбүздү сиз сындап бериңиз дейли. Сындап эмес, жок, сындаганда болбой калат. Экөөбүз язмай калбайбы? Мисалы Алмаз мырзага кандай чач жасалган керек? Же болбосо кандай өңдөө кийинсе болот? Мен азыркы чач жасалган өзүмө жарашабы, жарашпайбы? Балким чачын эртең сары кылып чык десе, башкача болуп чыгат. Эми негизи эфирде иштеген кишиге ак кийүүнү бул туура келет. Албетте бул деген мисалы мен деле эфирге келсем ак кийинип келем постоянно, рубашка болобу, футболка болобу. Полностью жакшы. Жакшы. А чач жасалгыломчу? Чачыңыз да жакшы. Эгерде мен узартып ала турган болсо, болот, ал уже сиздин өзүңүздүн желанияңыз болуш керек да. Мен баягы бул учурга чейин мына спорттук баягы чач жасалгылоо кылчу элем. Анан кийин баягы ушу теледе иштеп баштагандан кийин, алып барышка аралашып баргандан кийин мен дагы ушул жакты карай баштадым. Кайсысы туура келет, кайсысы туура келбейт. Чачыңыз узуныраак болуп баштады, э? Бир аз чачты узартып, анан мындай тараганда кандай болуш керек деп ошентип баштадым да. Анан кээ бир учурда ойлоп кетесиң да, бир аз өстүрсөң кандай болуп калат депчи. Анан өстүрүп көрүңүз, анда байкап көрөлү да. Анда байкап көрөлү. Бул жашоодо баарын колдон келишинче кылып көрүш керек да. Бирок мырзаларга караганда айымдар бул жаатта ошол чач жасалгылоодо деги эле чач, бет жасалгылоо, кийимде бир аз эме болсо керек, мындай бул жер жакпай атат, куланам, тигинтип койсо болбойбу? Более интересныйраак да, аялдар менен иштегенчи. Анан өздөрү кайра эми бул последний очередь, мисалы интернетке киргизип, элдин сурап көрөк элден депчи. Анай мынча эл жакштырды, анда жакшы эле экен деп кайра ошентип өздөрүчү. Элдин көз карашы менен. Ооба, бул акыркы учурда да. А сиздин мисалы түз эфирге чыгып турган мисалы ошол эле Инстаграмдан балким түз эфирге чыгып, өзүңүздүн кеңештериңизди берген, же болбосо кандайдыр бир сабак өткөн учурларыңыз болобу? Сабак учурлар эми кандай десем, мастер-класс сыяктуу болушу мүмкүн. Эми бул да клиенттерден сурайбыз да, чыгарсак болобу? Албетте жашынакай экенсиз, чачыңыз да сонун башкача болуп атат десек, ана хорошо деп өздөрүнүн убада эмесин беришет, макулун беришет, э? Деги эле сулуулук деп сиз эмнени түшүнөсүз? Сулуулук бул көп нерсе да мен үчүн. Элдин сүйлөшкөнү мисалы. Чын монда бөлүп айта албайм. Сулуулук мага билбейм. Макияжды койсо. Сулуулук ички дүйнөдөн келиши мүмкүн да. Эң негизгиси баягы сиз айтып атпайсызбы, эртеден бери кыздарга тийишип атасыз да, боёнуп алышат, анан ал мындай, анан тигиндей. Эң негизгиси баягы сырты жалтырак, ички калтырак болбош керек деген ойду айтып атасыздар, э? Ички сулуулугу мисалы кээ бир учурда бар да, мисалы
жүзүнүн сулуулугу эмес, сүйлөгөн сөзү, кылган Албетте. мамилеси, ошону менен жанагы сулуу эмес кыздар деле сулуу көрүнүп калышы мүмкүн. Ай сен поведениясы менен баягы өзүн алып жүрүү менен Туура. кадимгидей эле ал кишини сен сулуу деп эсептеп калышы мүмкүн. Эми сулуу болсо жылдыздуу экенсиң же болбосо сенин даже жаның муну сүйлөшкүм келет да ал киши мененчи. Даже муну келбети да анча эмес болсо деле мисалы ошо ички дүйнөсү менен тартат да. Демек көп кыздарга кайрылат экенбиз, эң негизгиси сиз ички сулуулугуңузду биринчи сулуулашыңыз керек экен. Бүгүнкү эфирде экөөбүз өзүнчө эле акылдуу болуп атабыз. Философия болот. Теле көрүүчүлөр кыйраттыңар деп атса керек. Бирок бүгүнкү темабыз ошондой болгондуктан урматтуу теле көрүүчүлөр биз Бардыгын морго чыгып койдуңуз го сиз. ушул нерсени айтууга туура келип атат. Албетте ички сулуулук бул мен ойлойм тышкы сулуулукка караганда көбүрөөк пайыз. Ооба, мындай суроо бергим келип атат да. Мисалы, бирөө келди сизге, бир кардар келди, келип өзүн жалпы оңдош керек болуп атат. Чачындагы, балким ошо сиз кааласаңыз мен операция да кылганга даярмын, сизден кеңеш алыш керек да. Жалпысынан сиз кеңеш берүүгө, жардам берүүгө канча деген акчаны ала алат деңиз? Биз ошо могу учурда азыр 1 ай болду иштешип атабыз. Именно команда менен. Бул биякта кандай десем, башынан баштап сырт айтып атпайм, мындай кийиндирип, чачын жасап, макияж кылып кой, бул башка. Ички дүйнөсүн психологдор бар, стоматологдор бар. Анан барып биз иштейбиз, кийиндиребиз, биз менен барат, магазиндерге, бутиктер обязательно мындай. Ошону биз азыр планда бар. Бул деген где-то бир 4-5 кишиден турат. Определенная суммасы бар. Мисалы Алматыда мисалы 78 000 теңгеден өйдө бул жөн эле консультация берүү, андан уже 100 эми жасап баштагандан кийин башка сумма кетет. Албетте бул деген киши жөн эле келбейт. Может семьясында бирдеме болуп, анан өзүн башка жолго салып өзгөргүсү келет, полностью жумушун которуп жаңы жашоо башталат. Ошо биз азыр мо Бишкекте эми жүргүзүп баштадык. Команданы чогултуп атабыз. Суммасын айтсаңыз болобу? Суммасы пока белгилене элек. Демек, адам барып өзүн жалпы өзгөртө алса болот. Чачынан баштап тырмагын чейин, бардык тармактан бүт жагынан ошол сиз айтып аткан стоматолог, косметолог, психолог, балким диетолог, полностью бардык тараптан анан барып биз уже сырткы эми ал 1 сааттык жумуш да, мисалы барып кийин таңдап, могу жакшы экен, могу жарашат экен деп ошо өзүбүздүн стилист жагынан жардам беребиз. Эми мисалы азыркы учурда Кыргызстанда кандай чачты мырзаларбы же айымдарбы модада болуп атат? Кандай чач жасалгалуу? Муну көрсөтүш керек да, мисалы. Мынтип айта алган бул бир стрижканын 5-6 түрү бар, 5-6 названиясы бар. Албетте мен үчүн баш таза болсо модага кире берет деп ойлойм да. Кургатып, жууп алса хотя бы биринчиден. Жакшы жооп болду, Жакшы. Убакытыбыз соңуна келип калыптыр, Сизге ыраазычылык билдирели. Көп суроолорубуз бар эле бирок, Ооба, көп суроо бар эле. Бере албай калдык, Кийинки келгенде сөзсүз түрдө ал учурда балким моделдерди алып келип, мына ушул жерден көрсөтүп береттербиз, Сизге ыраазычылык билдирели, келгениңиз үчүн ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сулуулук, табигый сулуулукпу же жасалма сулуулук деген темабызды улантабыз. Кеттик.